жакта эң менен тийгиз, эң менен армиядан келип анан ушу Каракол шаарында жүрүп, анан өзүбүздө машык жүрүп, анан машыктыруучу болуп иштейли деп, машыктыралы деп балдарды машыктырып баштадык. Ошо Некрасов орто мектеби бар биякта. Ошол мектепте спорт зал ачтык. Жаныбызда дагы дос балдарыбыз да чогуу болуп, машыктыруучу болуп, машыктырып баштадык. Ошондон кийин эле балдардын машыктырып баштагандан кийин балдардын ишеничи болот экен, агай деп баягы бизге ишенип көп балдар машыга баштады. Ушу Глейген Некрас мектебинин спорт залы бар. Ошол жака балдар батпай, көптөгөн балдар Каракол шаарында ошо көптөгөн балдарды машыктырдык. Ошо кийинки жылдары Каракол шаарында абдан спортко дагы көңүл бурулуп атат. Ушу Кыргызстанда дагы мамлекетибиз дагы абдан көңүл буруп атат дагы. Анан ошо биздин Каракол шаар мэриясы дагы жакшы акча тыйындарын бөлүп берип атат. Акысбек Өмүрбеков көптөгөн балдар кыздардын каратедого болгон кызыгуусун ойготуп, мыкты спортчуларды тарбиялаган. Алардын арасында дүйнө Азия чемпионатынан 1-2 орунду ээлегендер бар. Мисалга 2023 Кытай мамлекетинин Хуанчжоу шаарында болуп өткөн Азия оюндарында окуучусу Тойтонова Кымбат 3-орунга ээ болгон. Агай негизи бизди көп нерсени үйрөтөт. Мен үчүн ал экинчи атам болуп калат. Агайсыз өзүмдүн жашоомду элестете албайм. Азыр кандай бала болуп өсмөкмүн. Агай бизди көчөдө кандай жүрүш керек, ата-энеге кандай мамиле кылыш керек, мектептен кандай окуш керек үйрөтөт. Негизи эле бул жашоону кандай жашаш керек экенин уже үйрөткөн. Жакшы көп урушпайт, бири-бириңерди сыйлагыла дейт. Жакшы тренировка кылдырат. Я хожу к главному агаю Акысбек агаю. Мы вместе тренируемся группами. Группы других агаев тоже приходят к нему и тренируются, старшие группы, младшие группы, потому что он хорошо очень ведет, и у него есть талант, что ли, как тренера, и мне очень нравится у него тренироваться, а также у своего Нарбек агая тоже очень нравится. Жакшы окусун деп, каратеге биринчи мени иштетиш керек дейт. Өзүбүзгө баарыбызга эле дисциплинабызды көрсөтөт, урдаба деп, сабакта жакшы окуу деп айтат. Не только спортто, бүт баарын жакшы кылгыла деп, успевать эткиле деп айтат да, үйрөтөт. Көчөдө билбейм, карате билбейм балдар сабаш керек, элдерге жардам бериш керек. Биз көп урушат жакшы стойка кылбаган үчүн. Ананчы некоторые демечи ага что-то злее болот. Үзүрлүү эмгеги үчүн эмгек сиңирген машыктыруучу, дене тарбия отличники, эл аралык класстагы калыс, эл аралык категориядагы машыктыруучу, экинчи дандагы кара курдун ээси, мыкты машыктыруучу наамдары ыйгарылган.